Картошка бышып жетилди. Бирок аны жыйнап алууга аба ырайы өтө тоскоол болуп жатат. Сентябрь айы жаанчыл болгондуктан жыйым теримди Айыл чарба кооперативи түнкүсүндө жүргүзүүдө. Буга техника толук мүмкүнчүлүк берет. Ак Суу районундагы Заря үйрөнчүлүк айыл чарба кооперативи быйыл 130 гектарга картошканын бир нече сортторун айдаган. Быйыл жаңыланган Жели сортундагы картошканын 1 гектарынан 50 тоннадан кем эмес түшүм жыйналууда. Сейчас идет уборка элитного картофеля на семенном участке 15,6 гектар. Азыр элита сортундагы картошканын түшүмүн жыйнап алып жатабыз. Жаңы үрөндө 16 гектарга жакын аянтка айдаганбыз. Түшүм абдан жакшы. 1 гектардан болжолдуу 50 тоннадан ашык жыйналып жатат. Үрөндө болсо 2 жылда бирден жаңылап, Германиядан барып түз алып келебиз. Быйыл 60 тоннадан ашык алып келип айдадык. Эми жыйнап алып, эмки жазда кайра жергиликтүү дыйкандарга сатабыз. Жаңы үрөн талааны жыйынтыктасак, азык түлүккө жарай турган сортторду дагы терип баштайбыз. Заря айыл чарба кооперативи жыл сайын 5000 тоннадан ашык картошканын түшүмүн жыйнап алат. Азыркы тапта 1100 тоннадан ашыгы кампаларга келип түштү. Бир аз көлөмдөгүсү жыйым теримдин чыгымын жабуу үчүн сатылат. Түшүмдүн 90-95% эмки жазга чейин сакталат. Картошкадан сырткары буудай, арпанын дагы сортторун жаңылап дыйкандарга таратат. 26 гектарда казылды. 1000 тоннадан ашык картошка 1158 тонна картошка келди. Быйыл Германиядан 60 тонна 900 килограмм алганбыз. Азыр урожайность 56-60тан келет. Былтырга 5400 тонна прием кылгам. Буюрса жакшы. Мына быйыл 24 үйрөн катары аракет кылабыз. Дыйкандарга жеткенге. Жалпы эле көл өрөөнүнө эмес, Оштонда келип алып кетишет. Негизинен жалпы ысык көл облусу боюнча картошка Ак Суу районунда көп айдалып, жылына 180 000 тоннага чейин жыйналып турчу. Быйыл жазда ага болгон баа өтө төмөн болгондуктан көпчүлүк дыйкандар сата албай зыянга учурашкан. Мындан улам картошканын айдоо аянты кыскартылган эле. Райондук агрардык өнүктүрүү бөлүмүнөн билдиришкендей, быйылкы жылы дыйкандардын картошкасын өткөрүүгө жардам берүү максатында Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Азыр Айыл чарба министрлиги тарабынан кызматкерлер Өзбекстанда жүрүп атат азыр. Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат. Ошол тепте эле азырда кетип атат өзбек тарапка дагы. Андан тышкары бул министрликтин астында агро холдинг түзүлүп жатат да. Ушулар дагы ушул убакытта экспорт менен иш алып бармакчы. Азыркы тапта жалпы ысык көл облусу боюнча картошка массалык түрдө казылып башталды элек. Буга аба ырайдагы тоскоолдук жаратууда. Ал эми орточо сатуу баасы 12 сомдон 18 сомго чейин бааланып жатыптыр. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык көл облусу.